колго келбеген нерселер болоорун Кытайдын Цинцзян провинциясында катталган окуя далилдейт. Шахтерлор тобу 17 жыл мурун жер титирөөдөн улам жер астындагы өтмөктүн 2 ири көлөмүндөгү аянт урап калган эски шахтадан галереяга кеткен жол табышкан. Галереяны изилдеп жатышып, жер алдынан 1997 жылы болгон кырсыктан калып кеткен 59 жаштагы адамды табышкан. Ал киши абдан жаман акыбалда болгон. Шахтерлор аны дароо эле ооруканага алып барып, дарыгерлердин колуна тапшырган. Байкуш киши шахта ураганда Кудайдын кудурети менен аман калган. Анын жанында 78 кесиптешинин өлүгү калган. Тирүү калган Ченктин бактысына ураган шахтанын аба кирүүчү тешикчелери жабыркаган эмес. Ошол себептен ага дем алуу мүмкүн болгон. Жер астындагы төлөөдө ушундай кырсыктар үчүн сакталган күрүч менен жан сактаган. 17 жыл бою ал күрүчтөн тышкары келемиштердин чийки эттерин жеп келген. 17 жыл ичинде ал чычкан келемиштерге укмуш аңчы болуп чыга келген. Андан тышкары шекер мохун жеп витамин менен азыктанган. Ал жер төлөөдө 1 жыл бою кесиптештеринин сөөгүн жерге берүү менен алектенген. Анын кайтып келишине туугандары абдан кубанышууда. Ченк эми жер астында эң узак жашоо боюнча Гиннестин рекорддор китебине кирди. Буга чейин рекордду камсыздаган Джефф Смит өз каалоосу менен жер астында 142 күн болгон.